Троллейбус 1951-жылы ачылган Бишкек шаарында. Эң биринчи троллейбус. Ошондон бери мына 63 жыл болду. Экологический таза транспорт. Мунун айлана чөйрөгө зыяны жок. Түтүн чыкпайт дегендей. Химикалык заттарды чыгарбайт. Эң башкысы жүргүнчүлөргө ыңгайлуу транспорт да. Канча сүйүлөр өткөн, канча жаштар таанышкан, канча деген оюн күлкүгө ошо троллейбустар менен барышып күнү түнү менен мына биз бир кезде саат 2-3-төргө чейин жүрчү троллейбустар түнкү. Таанышуулар көп болчу. Негизи көбүлө таанышат автобус, особенно троллейбустан көп таанышуулар. Биз деле көбүлө таанышып жүрдүк жаш кезде. У меня сын, например, познакомился со своей женой в троллейбусе, когда молодой. Теперь уже внуку 21 год. Именно в троллейбусе ехали вечером. Познакомились. И любовь развивается, и все. Ну, эски адамдардыкы орусча айтканда ностальгия болушат. Менде бир пример болгон, бир мына бул киши тургандай возрастта бир байкелер келип бир жолу кечинде жумушту бүтүп алып кетип баратсам, Карл Маркстан үчөө токтотуп отуралчы. Эмне болуп кетсин? Бизди бир барган жериңе чейин ала кет. Артыбызда жеңил машинебиз бар, ал келе берет дейт. Ана паркка бартам, сен ошо мен менен барышкан. Анан эмне болду байкелер десем, биз студент кезде ошо троллейбуста эле жүрүп чоңойгонбуз. Андан бери окууну бүттүк, иштеп атабыз, кызматтабыз. Азыр жеңил машинебиз бар, эми троллейбуска түшөлөгүбүзгө абдан көп жыл болуп кетиптир. Анан бир отуруп, жаштык кезибизди, студенттик кездерибизди эстеп коелучу деп, троллейбуска отуруп алышып, эки жагын карап, анда мен мындан мурунку машиналарды айдоочумун. Келебиз машинабызга кирип, машинанын тех состояниясын карап, бир жери чийилген жокпу, айрылган жокпу деп, айнектерибиз бүтүнбү, трафареттер ордунда турабы, ачып терезелерди, кичине аба киргизип, эртең мененки биринчи түшкөн пассажирлерге болушунча кичине условия тазалык иретинде создавать этип туруп. Ошо анан эми бисмилла деп анан рулубузга отуруп алып айдайбыз. Кароочуларыбыз келип эртең менен машинаны өткөзүп алышат. Кадимдей кол коюп машинаны өткөзүп беребиз. Өткөзүп алдык деп. Болуптур аке. Мен өз кесибим боюнча техник строитель болуп эсептелем. Өзүм жердигим ат башы. Ат баштан окуу жайды бүткөндөн кийин номер 32 кесиптик техникалык окуу жайында өндүрүштүк мастер болуп иштеген. Андан кийин баягы союз тарады. Союз тарагандан элдин баары жумуш жок калды да. Анан эл катары мен да шаар жакка 94-жылы келгем шаарга. Ошо менен 94-жылдан баштап 97-жылга чейин базарды аркаладым, соода сатык менен. Анан соода сатыкка көнбөй койдум. Ошо кезде карасам, троллейбустан башканы мен көрө албай койдум. Жумуш издештирипчи. Анан окудум муну, курсун окуп, 97-жылы окуп бүтүп, 98-жылдан бери троллейбуста иштеп жүрөм. Эртең менен эрте туруп, шаардын жүргүнчүлөрүн жумуштарына жеткизип, ыраазычылыктарын алып, рахматын алып, эртең менен эрте. Баягы айтылат го, эртең менен кырсыкынан калба, күн чыккандан калба деп. Ошол убактарда мына туруп алып, сен ушинтип элди ташып кетип баратсаң, аталарыбыз бар, апаларыбыз бар, алкышын айтып алкап кетет. Күн сайын ушинтип алкыш алып турсаң, бул жаман эмес. Шаарда жол жүрүүдө эң көйгөйлүү маселелердин бири микроавтобустар. Булар жол эрежелерин өтө көп учурда бузуп турушат. Почти ар бир остановкадан грубый нарушение да. Анан торойт, алдында артындагы келаткан башка транспортный
унааларды эсептешпейт. Аларга баягы пассажир болсо эле болду. Бузуп атам, бирөө сүзүп алат, чийип алат. Андайларды ойлонушпайт. Марга айтып сигнал берип кичине жылып кой. Мен түстөп коем. Биздики 12 метр узундугу. Жылып кой, түстөп коелук кичине. Биз деле салак, жок, турат. Телефонду кулакка чаптап коет. Сүйлөшүп атат да. Ушу кантип болсун. Шаарда болуп жаткан ДТПлардын 70-80%-inde ушулар участниктер да. Маршруттар ушинтип туруп алат. Туруп алат. Же жылбайт. Мына эшик жабылып турат. Төлөгөндөр аз. Бизде баягы мурунку Союздун 15 мамлекетинен жалгыз биз калып турубуз ушундай льготный проезд деген боюнча. Башка Союздук республикаларда мындай жол. Анан эң арзан жол кире Бишкек шаарында, Кыргызстанда. Башкаларга салыштырмалуу. Улам толбой калган учурлар болобу? Болот. Мына азыркы жай мезгилинде биз абдан кыйналып жаткан учурубуз да. Улам толбойт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар муну. Орундуктар бош. Сентябрдан баштап уже жумуш башталат, оңолобуз. Управленияга да киреше түшө баштайт. Чоң выручкабыз көбөйөт. Бир жылдары шаардын жолдору ушунчалык жаман акыбалга келип калган. Жолду машина талкалайт, машинаны жол талкалайт да. Мына ушундай учурга келип биздин могу запчастарыбыз жетпей, ушу жолдун азабынан мына көп нерселер сынат биздики. Могу машина 6 подушкада отурат. Подушкалар жарылат, рессорлор сынат, бат-баттан мына ушунун баары биздин техсостоянияга өтө чоң таасирин берип турган. Мына ошол жолдордун бирси да оңдошту. Машинабыз жакшы жүрүп калды. Бул кубандырган көрүнүштөрдүн бири. Чыгып кетти. Бул эми кээде өзүбүз туура эмес өткөндөн, кээде бул линияда тетик стрелкада неисправность болуп калганда чыгат. Азыр мен конечно путевканы диспетчерге отметка кылабыз. Келген убактын жазып, кеткен убактын жазат график боюнча. Эгерде мен грубо кечигип атсам, диспетчердин укугу бар мени бул жерге бир круг токтотуп коюуга. Себеби мен артындагы машинеге мешать этпешим керек. Андан жебеш керек, график менен жүрүш керек да ошончо. Директорубуздун аты менен, мэриянын аты менен ушундай жаңы троллейбустарды алып 79 единица алдык. Мына ошондон ар бирибиз жаңы машиналарды айдап, элдерге дагы пассажирлерибиз да кубанып, жаңы троллейбустар келди. Жакшы машиналар экен. Келип кызыгып сурашат. Бияга кандай, тияга кандай деп кээ бир түшүнгөн балдар бар да. Электроника. Бул машина электронный. Компьютер менен. Ушундай машиналарды айдап мына пассажирлер жакшы болуп калды. Жакшынакай, удобный, комфортный машиналар. Бизде тиги инвалидтерге дагы орток эшиктен атайын өзүнүн тепкичи бар. Түшүп туруп, коляскасы менен киргизип, кайра жаап коебуз.